Тиги же бул партия өз үгүт иштерине жаш балдарды катыштырып жатканы көп сынга алына баштады. Мисалга, мурдагы күнү президент Садыр Жапаров бийликти сынга алгандар өздөрү таза болсо деп билдирди. Анткени оппозициялык кандидаттын бир акциясына жаш балдар, бойго жетелектер катыштырылган. Мындай иштерди биз дээрлик күнүгө көрөбүз. Ош мамлекеттик университетинин студенттерин экскурсияга чыгарабыз деп эшикке корого алып чыкканда, ал жакта саясий партиянын митинги болуп жатканын эле эстесек болот. Бул иштер кайсы бир ата-энелер же туугандар бойго жетелек кыздарга хиджаб кийгизип, аларды диний эмес мектепке жиберип жаткандагы эстесе болот. Жана ушул окуяга окшош. Эч кандай диний ишеними калыптана эле кыздар диний иш-чараларга катыштырылып жатат. Жана эгерде мектепте аларга каршы бир нерсе айтылса, дароо адам укуктары бузулуп жатат деген чуу чыгат. Бирок шайлоо бүтөт жана унутулат, а хиджабтар болсо калат. Жана жаш балдардын, бойго жетелектердин укугун шайлоо бүткөндөн кийин дагы азыркыдай үгүт иштери учурундагыдай коргосо жакшы болот эле.